Ассаламу алейкум достор, сіздер Аям Кыргыз YouTube каналындасыздар. Бүгінгі видеоның темасы нейросеть Leonardo E деп аталат. Бұл Leonardo E біз Google-га кирип туруп эле Leonardo E деп жазабыз. Андан кийин могу жерине киребиз. Leonardo E деп чыгат. Андан кийин Reach and Account деген бар. Ошого басабыз достор. Азыр мен орусчага которулат меники автоматически. Бул завести аккаунт. Мындай айтканда аккаунт алуу жасоо болуп калат кыргызчасында, сөзмө сөз болгондо ошондой болуп калыш керек. Ошого басабыз. Ошого баскандан кийин бизде жаңы окошко пайда болот. Бул жаңы окошкодон биз могул жерге өзүбүздүн никнеймибизди жазабыз. Мисалы көбүбүз эле биз Instagram башка нерсе ача турган болсо өзүбүздүн атыбызды жазбайбыз. Мындай айтканда кличка деп коет, никнейм. Бул жерге мен өзүмдүн каналымдын атын жазам. Ам Кыргыз деп. Анын астында уже биз эмнелерди жасоону жакшы көрөбүз. Мисалы арт жасоону жакшы көрөсүңбү, для игры что-то, оюн үчүнбү, ошол жерде окуйсуңар, өзүңөргө жакканын белгилейсиңер. Мен бул жерде баарын эле белгилейм. Жанагы мен видео тартканда микрофон нет болгон үчүн видео жакшы, голос жакшы болбой калыптыр. Ошон үчүн голосту видео сыртында жазабыз. Монтаж аркылуу жазып атам. Бул окошкодо болсо биз так, мен силерге переводчик боюнча да эме кылам. Жардам бер. Могу биринчи биз эмнени тандайбыз? Биз могу адам турганды тандайбыз. Бул жеке өзүбүздүн колдонуубуз үчүн болот, эме болот, которулат. Эмне үчүн? Бул Leonardo E биз жеке өзүбүз үчүн десек, бул бесплатный болуш керек. Анан дагы для компании башка деген болсок, ал кымбатыраак болуп калат. Могу бастык тандагандан кийин мондай Leonardo E дегенге киребиз. Бул Leonardo E бизге 150 эле токен берет күнүнө. 150 токениңиз ада болгондон кийин эртеси күнү 150 токен дагы берет. Мисалы сиз 120 токен иштеттиңиз, 30 токен калдыбы, кийинки күнү 150 эле болуп калат. 150ден ашпайт. Жөн гана 150 берип турат. Жана дагы бул жерде эмнелер бар? Бул жерде мондай эмеге киребиз. Могул сүрөт, могул эмелерди окуп койгула. Ошолор нерселерди окуп койсоңор, полный жардам берет. Ошол эмне кылат, эмне кылып жардам берет. Так, азыр мен эме кылам. Могул жерде I image generation деген бар. Азыр кнопка менен басып аттым. Ошол бул жерде биз өзүбүз промпт жазып видео сүрөттөрдү генерация этсек болот. Мындайча айтканда сүрөттөргө промпт жазып берип, Leonardo E'ге буйрук берсек болот, ушул жөнүндө жазып бер деп. Бул жерде биз сүрөттүн числосун жазабыз. 4өбү, 3өбү, бир генерация кылганда 4өбү, 3өбү деп ошентип жасап берет. Анан дагы могул жерде NIF, анан биринчиси деп турат. Биринчиси кандай экенин точно билбедим, эсте жок. NIF дегени бул азыр гана жасалган сүрөттөр. Жаңы сүрөттөр, мындайча айтканда. Андан кийин топ деген бар. Топ дегени бул көптөгөн адамга жаккан видео болуп эсептелет. Сүрөттөр болуп эсептелет. Мисалы сен сүрөт жасадың, генерация, буну бардык элдер көрүп турат. Leonardo E иштеткен. Ошол жерден адамдарга, силерге мисалы мага бир сүрөт чыккан болсо, мен ошону лайк баспам. Ошентип лайк топтойт. Анан дагы бул топко чыгат. Топтогу сүрөттөр бул абдан сонун сүрөттөр. Ошол жерден дагы алып, промпторун алып иштетсеңер болот. Мисалы же болбосо ошол промпторуну перевод кылып, кандай промпт жазыш керек экенин жөнүндө дагы көрсөңөр болот достор. Бул жерден топтон биз азыр видео издейбиз, сүрөт издейбиз. Видео деп жаман жүргөн болупмун. Сүрөт издейбиз. Сүрөт. Могул окошканы алабыз. Абдан сонун 3D, 3D мындайча айтканда. Сонун чыккан. Биз могуну басабыз. Кандай окуш не очень болуп калды. Ошону баскандан кийин бизди сразу биздин бөлмөбүзгө алып келип коет. Сүрөттү жасай турган бөлмөсүгө алып келип коет. Полный ошол бизге жаккан сүрөттүн промпту менен, негативный промпту менен алып келип коет. Бул Leonardo E'де негативный промпт деп коет. Негативный промпт бул эмне үчүн колдонулат? Мисалы биз сүрөтүбүзгө, мисалы бул сүрөттө 2 кол болбош керек, адамдын мурду кышык болбош керек деген биз өзүбүздүн каалабаган нерселерди жазабыз. Анан Leonardo E ошого карап бизге генерация этип берет. Ошолорду ошондой болбош үчүн. Могул жерде окошко, сол жакта окошкодан биз пикселдерди тандайбыз, башкаларды тандайбыз. Мынтип өзүбүзгө жаккандай кылып, ондай кылып, тигиндей кылып, анан
бүткөндөн кийин generate деген басабыз. Анан бул уже генерация этип баштайт достор. Азыр силерге ChatGPT 3.5 аркылуу промпт жазууну көрсөтө кетем. Мындай эле промпт болот, абдан күчтүү эмес. Бул жерге эмне деп суроо берсеңер болот. ChatGPT'ге киресиңер. ChatGPT'ге киргенден кийин айтасыңар, мага Leonardo AI'ге промпт жазып бер деп туруп, уже текстиңер жазасыңар. Өзүңөр кандай эме кыласыңар, өзүңөрдүн каалаган сүрөтүңөр. Мисалы, мен логотип жасагым келет, свети ушундай логотипте мен драконду көргүм келет. Анан дагы дракондун сүрөтү моундай болуш керек, дракондун оозу ачылып туруш керек, жабылып туруш керек, болбосо дракон жакшы көрүнүш керек. Ошондой нерселерди жазып туруп эме кылсаңар, бул Midjourney ошол силердин текстиңерди алып туруп, ошол текстти оңдоп, анан кийин ката жерлерин оңдоп, өз ичине кошуп, ошол Midjourney же Leonardo AI түшүнө турган кылып жазып берет. Анда жазып бергенден кийин ушундай окуйсуңар, окугандан кийин эле сразу переведи на английский дейсиңер. Болду, ошол промпт эле английскийге которуп берет. Көрдүңөр, английскийге которуп берди. Мондай чыгабыз. Мен бул жерде 2 жолу генерация эткем жанагы видеону. Жок, жанагы сүрөттү. Көрсөңөр болот, мына. Могул жерде. Так. Биз азыр негативный промпт өчүрөбүз. Анан эми могу промптту өчүрөбүз. Жанагы ChatGPT'ден алган промптту могу жерге коебуз. И generate басабыз. Бул уже все, генерация этип баштады. Күтөбүз достор. Жана дагы айта кетейин, эгерде силерге бул видео жаккан болсо, маалымат алгыңар келсе Leonardo AI боюнча, же болбосо менде бул Leonardo AI гана эмес, башка көптөгөн эмелер бар. Ошолор жөнүндө да маалымат бере кетемин кийинки видеолордо. Көрдүңөр, могул жерде эме болду. Без негативный промпт, бизде дракон 2 баштуу, 1 колу кышык ошондой болуп калды. Негативный промптты жандырабыз. Могул жерге негативный промпт жазабыз. Ошол видео соңуна жетип калды. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басабыз, комментарий жазабыз достор. Жана дагы подписка этүүнү эч качан эстен чыгарбайбыз. Жана дагы өзүңөрдүн оюңарды жаза кеткиле. Кийинки видеодо дагы бир бесплатный нейросет болот достор. Баарыңарга ассаламу алейкум. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар. Силер менен канал Айам Кыргыз. Сиздер менен Айам Кыргыз болду. Дагы бир жолу айтам. Эгерде силердин оюңар болсо, оюңарды жазгыла. Discord каналга подписка кылгыла. Telegram каналдагы бар. Өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Бул жерде жалаң гана нейросет эмес, башка программалар дагы болот. Жалаң кыргызча. Эгерде силер бир нерсени билген болсоңор, бизге айткыла. Биз кошо видео жасатышыбыз дагы мүмкүн. Ошол. Сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар. Туруңуздар, отуруңуздар, жатыңыздар. Көп эле жата бербеңиздер, кичине движение кылыш керек. Движение болуш керек.